Сокулдун центринде эле жана Кайназорадан ылдый жерде помидор отургузабыз жылдарына. Биз помидор сепкели бери постоянно ушул менибиз менен байланышып, ушул как адис катары алып келип, эл советтешип, мындайча айтканда, кайсы положениеде кандай себилет, кандай дары-дармек, витаминдер керек болот, ушун менен байланышып, ушулардын советин алып, Кудай буйрса, мына марттан бери иштешип келатабыз. Быйылгы түшүм өтө жакшы десек болот. Бул түшүм болуп аткан, көчөт өсүп аткандан баштап, уже каждый өсүп аткан маалда, как жаш баладай карап муну өстүрүп, кандай витаминдер керек болуп калды, кандай ооруп атат, барып, муну адис катары инимди алып келип, муну көр, кандай витаминдер, эмне керек, бул өзү келип, мооларды чачатсаңар действие берет деп алып келип, бизге берип аткан ушул моолардын бүт баарын эле колдонуп көрдүм быйылга. Бүт баарынан эффект өтө жакшы десем болот да. Мындай жакшы эле эмес, өтө жакшы десем. Мен себеби бул бирөөнүн айтканы эмес, мен өзүм жашоодо көрүп аткан факт, далил катары айтып атам да. Негизи бул баягы колдонгон нерсе өзүн өзү актады деп эсептелинет азыр, туурабы? Бул эч качан жерде калбайт экен. Колдонгон нерсе 10 эселеп десем жаңылышпай мактайт. Быйыл өстүргөндөн баштап түшүм жыйнаганга чейин кандай проблемалар чыкты сизде? Анан ошолорду эмне колдонуп чечтиңиз дегендей. Проблема өскөн кезде жана жаанчыл болуп туруп, анан фиолетовый болуп туруп эле ооруп аткан сакта муну адис катары муну алып келип көрсөткөндө жана 40-40 деген берди, ошону бердик, жана фосфор жетишсиз болгон. Фосфор жетишпей жатат деп ошолор действительно жардам берди. Андан кийинкисин уже ар бир 15 күн сайын эле барып алып келип көрсөтүп, кандай витаминдер керек, неме керек, кайсы убакта эмне кылуу керек. Бул жерде жалпы дыйкандарда биз помидор сепкен кишилер көп да негизи. Бүт баарыбыз келип чогулуп, бул баяманды ортого салып алып барган күндөр болду. Көрчү мунуку кандай, бул кандай, эмне жетишпейт деп. Эми бир киши эч качан билбейт экен да, муну көпчүлүк эме кылса, действительно көпчүлүк бая башынан өткөн эмелерди айтат экен да. Мондай болот, мындай болот депчи. Анда помидорлоруңузду ачып көрсөтсөңүз, могул жактарынан да ар жеринен көрөлүк, а? Айтып атабеке. Кандай түшүм болгон. Мына Помидорлор жакшы буйрсаң экен. Бир түптөн ошондо канчадан чыгат билбейм. Биздики азыр орточо эсеп менен где-то 80-90 болуш керек. Негизи 150ге чейин алат. штук, а? 150ге чейин барат о. Ошондо бир түптөн орто эсеп менен 80 эсептесе болот да, мынча 80 штук. А негизи жакшы болгон жер бар, 30дук жана 50 штук, 150 штук ортого алып келгенде 80ден бар. Размерлерде жакшы чоңойтуп тур, а? Размер жакшы. Главный Кудайга шүгүр жакшы. Түшүм өтө жакшы. Азыр быйыл биздин фирма менен иштегенден сизге наразычылык жок. Наоборот, разы болдум мен. Расызбы? Разы болсоңуз болду аке. Берип келип, билбеген чакта муну тартып келип эле, көр муну, көрбөсөң болбойт деп. Действительно тартып келип жүргөн күндөрүм болду. Сен магазиниңди жап жүрүп келип көр, как адис катары. Анан бизге дары бер. Өз көзү менен көрүп туруп бергенге жетпейт экен да, все равно. Ооба. Өз көзү менен көрүп, анан бизге жөнөтүп атты да. Туура. Мейли, анда оюңузга рахмат. Сиздин ушу бүгүн келип көрүп кетели дегенбиз. Ушу мындан кийинки дагы жакшы иштешип, ушул сизге дагы түшүм мол болуп, анан ушу жылда баа жакшы болуп турсун деген тилегибизди айтып кетебиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу дыйкан фермерлер, бүгүн 9 сентябрь 2020 жыл Бишкек шаар Тоңгуч микрорайонунда Сүйүн деген байкем полиясында, бул жерде Бехрам деген Энзададин компаниясынын помидорлору бар. Буюрса товарный вид, бышкысы түшүм акырлап келип калган. Аябай түшүмдүүлүк жагынан түшүмдү көп кармаган, результат өтө жакшы. Азыр көрсөтүп кетебиз. Ушунун баары Бехрам F1 Энзададин компаниясы.
Бехрам. Бұл жақта түшім бармағандары. Бехрам F1 Энзазадин компаниясының урықтары, помидорлары. Азда көрсетіп кетейін. Шының бары Бехрам F1. Бұл жерде жалпы 1 гектардан ашық жер бар. Азыр әрбірін салмағын байқап кетеміз, туғандар. Бехрамдың салмақ бердіктерін көресіз, қанша граммға чейін болды. 260 грамм, 253 грамм, 229 грамм. Қатулықтары қату. Товарный вид, транспортабелділігі жақсы.